Бардыңыздарга салам, урматтуу каналдын катталуучулары, каналга баш баккандар. Азыркы видеомдо жөтөлгө каршы, курук жөтөлгө каршы эң натыйжалуу, эң жөнөкөй рецептти көрсөтөм. Бул рецепт үй шартында жасалган, балдар үчүн абдан пайдалуу, жаш балдар үчүн. Бул рецептке бир баш пияз, бир чоң баш пияз, кум шекер гана керектелет. Азыр пиязды арчып алабыз. Арчып туурап алабыз. Мынакей пиязды эки бөлүп, анча чоң эмес кылып, майдараак кылып туурап алабыз. Пиязды эки бөлүп, анча майда эмес кылып, орточо кылып туурап алабыз. Антип туурап эми банкага салып алабыз. Банка балдар жөтөлүнө эң жакшы таасир берет. Кум шекерден 2 кашык салып алабыз. 2 кашык салып, мындагы аралаштырып коебуз. 2 саат коюп коебуз. 2 сааттан кийин согу чыгат. Согу чыккандан кийин балага 1 чай кашыктан 3 мал беребиз. Эгер бала катуу жөтөлсө, жөтөлү көп болсо, анда ар бир 1,5 саат сайын 1 чай кашыктан беребиз. Жөтөлү бир аз азайып калгандан кийин кайра 3 мал кичинекей кашык менен беребиз. Эгер мунун бир гана каршы көрсөтмөсү, баланын жөтөлү аллергический болсо берүүгө болбойт. Бул рецепт эң натыйжалуу үй шартында жасалган рецепт. Бала жөтөлүн тез басат. Эгер видео жакса, жазылып кетиңиздер, лайк басыңыздар. Саламатта калыңыздар.